Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Азыр эми аптаптуу жай мезгилиндеги ысыкта бардык замандаштар шаардын ызычуусунан алыстап, бир аз тоо койнуна таза абага чыгышат. Биз дагы мына ошол шаардын ызычуусунан бир аз алыстайлы деп тоо койнуна таза абага келгенбиз. Өзүңүздөр көрүп турган бул жер Алай районунда жайгашкан Памир Paradise деп аталган мыкты эс алуучу жай. Сиздер менен мен Бектур Жомабаев алдыңкы мүнөттөрдө мына ушул эс алуучу жай жөнүндө мыкты маалыматтарды билесиздер. Жүрүңүздөр, кеттик. Мына жерден киресиздер. Анан мына кооздукту караңыздар, Мына кооздукту караңыздар. Кыргыз жери Сопсонун кыйласынан Оштонун, Ошто Алайсонун, Алайда Памир Paradise корого киргенден кийин эле ушул жерде унаа коюучу абдан мыкты жай уюштурулган. Себеби бул жактагы эс алуучуларга автоунаалар тоскоолдук жаратпаш үчүн жана ошондой эле кооздукту бузбаш үчүн деген бир бул жердин ураны бар. Бул негизи туура деп ойлойм. Себеби унаалар бул жерде калган эле жакшы болот. Таза абаны бузбаш керек. Мына ушундай көк шибер чөптү дагы бузбаш керек. Абдан жакшы идея экен негизи. Башка эс алуучу жайлары бар замандаштарга бул бир идея десем болот да. Муздак абанын илеби келе баштады. Себеби жайлоого чыккандан кийин башкысы ушул да. Муздак аба өпкөнү кере салганда бир башкача эмоция берет. Анан Ош шаарында көчмөндөр кербени деп бир элес калтырган ушундай төөлөрдүн кербени бар болчу. Шаарда Ош улуттук драма театрынын алдына коюлган, кийин анан себептерден улам башка жерге көчүрүлдү. Ошондой элес. Бул да болсо кыргыздын көчмөн эл экендигин көрсөткөн элестердин бири десем жаңылышпайм. Бул жердеги боз үйдүн ичин дагы бир байкап көрөлү, алгач. Анан ар жактан дагы байкаштырабыз. Ону караңыздар, Муздак. Тоо булактын суусу жылганын ичинен бери агып келатат. Суунун ичи ушундай. Ачыш керек экен. Ачыш керек экен. Байкаңыздар. Мен эми бут кийим чечпей эле коеюн. Ушундай ол өзгөчө колоритти көрсөткөн бир мыкты боз үй. Эң башкысы достор, дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе бар. Ал эмне десеңиздер, жакта көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Бул айылдан тартылган. Орусчасына высоковольт дейбиз. Трансформатор коюлган, жарыктандыруу бар. Айылга жакын эле болгондугу үчүн жарыктандырууга шарт жасалган. Анан кечинде дагы олтурганга бир ыңгайлуу десек болот да. Бул жерде эс алуучулар бар экен. Көк шибер. Бул жер атайын колдо эгилиптир. Мыкты. Сонун көрүнөт экен. Ассаламу алейкум. Шеп, кантиңиз? Амансызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшысызбы? Аты жөнүңүз ким эле? Мен атым Муса. Муса аке. Ушул жердин управляющий болом. Башкаруучусуз, администратор. Администратор болом. Жакшы. Сонун. Эс алганы келип калдык. Жакшы, Бир аз маалымат бериңиз, эми кандай болуп атат, эмне болуп атат? Эми бул жакка отуруп атсак жакшы болот. Жерде отургучтар дагы достор. Муса акемдин өзүнүн чыгармачылыгы. Ушул жерде Өзүңүз ээр чабасызбы жагандай? жок, бул жерде уста балдар бар. Бул жерде отун кылабыз алып келген элек. Булардан анан ушулар жасабайм деп не болгондон майыл десем ушу полон жасап. Табылыштан, ошо Оштон келген тыттардан эле. Ана жерге 3түү, бул жерге 4түү кылышында башка үстөн жасап берген. Башкача идея негизичи. Ушул идеяңыз жакты. Анан дагы башка нерселерди баса белгилеп айтып өттүм азыр. Теги кородон бери кирип келатканда. Канча болду ачылганына бул жердин? Биз ачылганыбызга 2 жылдан бери иштеп атабыз. Өзү 3 жыл болду баштаганыбызгача. Ушу Кудай калса 2 жылдан бери жакшы ишибиз болуп атат. Иштеп атабыз. Бул жерде боз үйлөр, эми кичине үйлөрдөн баштайын. Ошол үйлөр сардан кечкен отурса 2000 сомдон. Чай бесплатный ичинде, ид чайга бардыгы бар. Мына үйлөр 4000 сомдон башталат. Сардан кечкен отурганга. Өйдө VIP үйлөрүбүз бар. 7000, 8000 газы болса көрсөтөм.
VIP үйлөр жана канат боюнча эсептегенде канча болуп калат? 7 канат үйлөр алар. Мына үйлөрдө эле 7 канат үйлөр. Эми алардын жасалганы кымбат жасалган үйлөр, VIPтер. Атайын коноктор үчүн, атайын коноктор үчүн. Сөзсүз түрдө бир башкача эмоция калтырыш керек да аларга делечи. Ал ушу чоңдор келип, мына немелер келип атат. Чоң иштегендер келип, вице-мэрлер келип ошолор эс алып кетип атышат. Ошо меймандарын сыйлап, ушундай кылышат бул үйлөрдөчү. Чоң жакшы. Мусаке, анан дагы эмне пландар, өзгөчөлүктөр айта берсеңиз болот. Бул жерде бир курулуш кылатсыз. Бул жерде пластика курдуртабыз, закрытый болот. Анын ичинде столный оюндар бар. Ичинде бер жакта жаалар бар. Ошол бүтүшүлөрдү жасап атабыз азыр. Улуттук оюндар деге? Улуттук оюндар бар, немелер бар. Бүтүшүмөр келгендер кечки отуруп ошол жака түшүп ойноп, кичине неме отурсат. Балбон пластикабыз бар ошол жерде. Мына алты баканыбыз, үстө да бар алты бакандарыбыз. Бул жерден дагы бир площадка сыяктуу бир жыгачтан жасалган Ал жерге кыргыз үй тигилет эле. Азыр эми мына неме болуп калды ошо тигилекпиз азыр. Тамактар кандай? Тамактарды келгенде поварлар жасап берсе 1000 сомдон ар бир тамак жасап беришет. Продуктун алып келсеңиздер. Өзүңүздөр да жасап алсаңыздар болот. 8 очок бар бул жерде. 4-өндө ошо өздөрү жасап алгандар бар. Алар 500 сомдон төлөп жасап алышат. 500 сом төлөп өздөрү жасап алат. Эми отун сууга аренда төлөшөт да. Анан биздикилер жасап берсе, ошо 1000 сомдон поварлар жасап берсе, бизде ысык суу, музак суу бардыгы бар. Ошо кухняларда. Жакшы. Канчадан канчага чейин эми иштөө график кандай болуп атат? Бизге шаардан узак болгон үчүн саат 10-да келишет. Мен 10дон ошо кечки 7-8ге чейин отуруп атышат. 7-8ге чейин. Анан суткага да алып атышат боз үйлөрдү. Мына үйлөрдү 13 000 сомдон берип атабыз. 12 адамга 13 000 сомдон. 12 адамдан жогору болса, көрпө-төшөк полный пастелдер беребиз, жүн төшөктөр, атайын заказный тигилген жүн төшөктөрүбүз бар. Полный пастелдер таза, ушундай неме болуп салып беришет кыздар. Мына виптерди 17-18 миңден беребиз. Вип деп калып жүрүңүз, эми ошол жактан бир айланычы. Бул жердеги азыр бир боз үйгө кирип көрдүк. Баары окшош эле да ичи жасалган. Бул үйлөрдүн баардыгы окшош. Ичине 20дан чай пиала, лого пиала кылып баардыгын мына комплект кылып койгонбуз. Үйлөрдө ар бир үйдө комплект. Баардыгы тефалдар коюп койгонбуз. Чайлар бесплатный, каалашынча кылып иче беришет. Кухнядан идиш ташпайт, неме болушпайт. Кухнядан тамакты гана кылып алып берип турат биздин кыздар. Бул жагы заманбап деңиз, заманбап. Анан жарыктандыруу келип калдыптыр. Бул кандай болуп калды? Биз ошо свет типовун алып келгенбиз. Ошол жактан өзүбүз анау трансформатор келип коюп, бул жака келип азыр буганын баардыгы жарык болот түнү. Короодо жанагы шаарда достор эме деген дворлор курулуп атпайбы ушундай домдор? Короосуна автоунаа киргизилбейт. Атайын автоунаа коюучу парковкалар бар. Сиз дагы ошол сыяктуу калган окшойсуз дейм да. Мурун машиналар киргизе берчүбүз. Анан карасак уже эколог булган экен, чаң өтө машина кирип чыгыпчы. Анан сыртка да койдуруп коебуз, эми 1-2 машина кирип чыгат. Продуктларын алып келген, эми кар картыңдар келип түшкөндөн кийин кайра машинаны алып чыгып коюшат. Сыртка, ошо сыртта тура берет. Мына экинчи үйүбүз. Мынадан VIP үйлөрдү байкап көрөлү достор. Үйлөрдөн эчти ачпаңыз. Эчти ачайлы. Үйлөрдүн жасалуулар бөлөкчөрөөк. Башкача ак түстө боелуп. Ода булар ручной работа деп коет экен, эми аялдар мына килем салынган, идиштер кымбат идиштер. Кичине өзгөчөлүктөр бар. Жасалуулар бөлөкчө буларда мындай жыгач идиштер коюлган ал жерде. Биризде азда көрсөтөр, жыгач идиштерди байкаңыздар достор. Көрүнүп атабы? Идиш жасаганбыз. Бул өзүңүздүн чыгармачылыгыңызбы же кандай? Жок, буларды алып келгенбиз. Бул эми бул идиш менен ичкенде башкача эмоция берет да, түзөсүздөр да. Жыгач чынлар бар. Жайлоодо жүргөнүбүздүн бул бокалда ичип эле жүрөбүз күн сайын эле белгилүү. Бирок биттерде ушуна коюп могу жыгачта кымыз ичкен бир башкача эмоция берет сөзсүз түрдө. Байкап көрөлү, экинчи үйгө мына жарыктандыруу бул жака да коюлган. Жарыктандыруу бардыгы бар, тефалдары бар, бардыгы үйдө. Сон экен, сон. Кандай болуп атат? Туристтердин агымы кандай? Быйылкы сезон кандай болуп атат? Быйыл сезон эми бизде эми башталды. Сезончу бизде күн бир аз суук, суугак болуп, ушу бизде эми жаз келип, мына эле эми башталып бизде. Ушу мына июндун 10-нан өтө башталды ошо. Жакшы, жакшы болуп атат азыр. Кар жакында эле кеттиби, же кандай болду? Кар кеткенден быйыл эми кар улуу түшкөн окшойт. Күн кеч аксыйт, бизде неме болот? Жамгыр көп жаай берет, тогу жакмай болгон. Бул дагы бир бул стол.
Анан азыр меймандар немеси боюнча эми биз жайлоого келип эми столдон жадап келдик деп столду андай тиздирип коюшкан. Мынаны түшүрүп коюп бул эме болсо көтөрүлөт. Каалоочулар болсо, бул стол ошондой инструкция менен иштейт. Көтөрүлөт, булар көтөрүп, анан тизип беребиз, тегеретипчи. Булар ушу жагы сон экен. Баары ичтери ушу баягы жач ичтер, булар да ушундай бүт. Атайын. Чыгармачыл немелер. Бул столдордагы Мына мүйүздөн жасалган неме идиштер, мына бүт кымбат нерселер. Мына нерселерди ачышы, бүт. Идиштери өзү эле башкача экен. Мүйүз, эмнени мүйүз бул ошондо? Ушу булар немеден келген, Дубайдан келген. Буларчы ушундай жасалган. Неме деп коет, орусчасына ручная работа деңиз бул жагы. Ушундай экен. Ручная работа, ушундай немелер. Бардык үйдө ушуна тефалдары, ушу бардык коюлду. Жарыктандыруу бар. Жарыктандыруу бар, ушу бардык үйдө. Анан телефон зарядка саябыз десеңиздер. Телефондорду сайса мына. Телефондорду салып, сайып коебуз. Бул телефон достор, дагы бир белгилеп кетчү нерсе. Телефонду зарядка коебуз, анан бул жака мондай капчыктарды жасап коюптур. Салып коебуз. Жакшы идея. Негизи Муса акемден ала турган идеялар көп экен. Анча мынча эс алуучу жайларда жок нерселерди дагы байкасаңыздар болот экен достор. Бул жакта кандай курулуш жүрүп атат эми? Бул жакта бул ресторан баштаганбыз. Ошо биринчи жылы башталган, бирок азырынча токтоп турат. Мунал жактарын бүтүрүп, эми ол кийинчерээк болот. Кудай калса, быйыл болсо да келге ушу бүтүрөбүз булардычы. Азыр биз да ушу муналарды неме кылып, бизди билсеңер керек. Ол неме кылган Ошто Мундустур деген турфирма бар. Ошолор менен жасап, ошолордун биргеликте иштеп атабыз азыр биз. Ошолор бизге инвестор. Ошолор жасап берген бар нерсени. Азыр алар сынос Ошто көрсөңүз сынос көп болуп кетти. Алар да офистер, жаңы офис кылып ушинтип кичине пулдар токтоп калды курулуштарчы. Кичине болсо бардыгын ушу кылып кетип атам. Келиште Кудай калса муналарга коттедж коебуз деп атабыз. Бул негизи достор, эгерде акебиз айткандай бул ресторан дейбизби айтор, ушундай банкетный зал экен. Банкетный зал болот. Ушул жер бүтө турган болсо, ушул аймакта, мисалы үчүн Алай району, бул жагы Чоң Алай, Сары Таш, Эркештам, ушул жактагы аялдагы достор, жаштар келип, кичинекей бир той өткөрсө да болот турган нерсе. Азыр той өткөзүп атышат. 80 жылдык, 70 жылдык юбилейлерди өткөзүп атышат. Бешик той, ушундай тойлорду өткөзүп атабыз. Мини тойлор. Алар помню брондошкондо ушу жаап коюп, ушу бардыгын мына да кудаларын тосутат. Базарда ушундай ата журт дегендер, анан калгандарына бар дос чарларын бөлүштүрүп ар бир үйгө деңиз, бөлүштүрүп ошон көп нерсе өткөзүп атабыз. Биз Алай районунун ыркесесин өткөздүк мурунку жылы. Шайыр апалардын немеси өтүп атат. Кече жакында деле иш чарасын өткөздүк. Шайыр апалардын иш чарасы. Бир жума мурун өткөзүштү ушул жерде. Жакшы экен. Сонун негизи жарыктандыруу, электр энергиясы бардыгы эми кайсы бир деңгээлде жакшы шарт десем болот да. Бул жерде дүкөн бар экен достор. Магазини бар бул жерде. Магазинди байкайлы. Балар кандай эми? Жайлоодо негизи көбүнчө байкап жүрөбүз. Бир суусундук шаарда 50 сом турса, жайлоого келгенде 100 сом болуп кетчү эле. Сиздин дүкөнүңүздө кандай? Жок, бизде ошол мына ушул биздин айылдагыдай эле. Айылдагы эле баалар. Бизде суусундук немелер эми алынбайт. Бизде көбүнчө кымыз эле болуп атат да. Кымыз алып жатат. Ошо баса кымыз, куймак деген маселе кандай болду? Быйыл канчадан болуп атат эми баасы? Кымыз азыр эми бизде эми арзандайт. Бизде эми жайлоо өткөндө 200 сом алып келип беришет эле мага. Мен 200ден сатып аткам. Азыр эми 150 алып келип беришет, мен 200ден сатам. Ошо мен 50 сом кошуп сатам. Сизге канча арзан келсе ошончо. Ошол. Эми түшкөнүнө карап неме кылып атабыз. Жакшы экен. Куймактар канча сомдон кандай болот? Куймактарды 40 сомдон жасап беришет. Ошо келгендер заказ берсе ошого. Бул жерден ысык куймактарды жегенге жасап болот. берет. Дүкөндү байкайлы достор. Дүкөн шаардагыдай эле. Бул жерде чипсылар бар экен. Жаш балдарга. Сонун атмосфера. Сармай. Сармай. Биздин асал ушу тоон асал. Сармай бар бизде. Сонун. Алган бүт эле ушу неме. Бизде суусундуктар жок. Суусундарды алып келбей эле атабыз. Себеби кымыз ичет. Куруттар бар ушу. Курут бар экен. Сармай бар ушу. Сармайлар канча сомдон? Сармайлар ушу мындай граммдап коюп коюшкан. Анан 1 литрлеп алса 850 сом, 900 сом. Ушундай сармай немесине карап. Бул жерде мынакей баалар бар экен достор. Граммдап 500 сом. Эми кимге кандай ыңгайлуу? 350 сомдук бул таза тоонун баалы. Мынакей. Энергетик сүйүүчүлөр болсо эгерде. Бул кийимдерден алып келип койгон дизайнер жебиз бар, ошол кийимдерден алып келип койгон. Жерде чебер эжекебиз бар. Сен ошол алып кел. Кызыгуучулар болсо алсаңыздар болот. Баш кийимдер бар экен. Улуттук колоритте. Кийизден.
Сон. Келип эгерде жатып калса, машиналар ана жерде парковкабыз бар, ичкерге киргизип коюп коет. Кароолубуз бар. Коронун ичинде, Кароол полный карайт, жооп берет. Атырап баардык тосулган, баары жак тосулган. Анан дагы бир нерсе, урматтуу достор, урматтуу замандаштар, бул эс алуучу жайдагы ажаткананын тазалыгы дагы кандай десем, ачык эле айтыш керек, абдан жакшы. Башка биринчи ошол жерден башталат да. Башка эс алуучу жайларда көп эле байкап жүрөбүз, ушул нерсени дагы эске алып коюш керек экен. Бул жерде бирок сөз жок, сон. Келсеңиздер байкайсыздар. Анан барча тобу, бул жерде кандай жапай жаныбарлар? Жапай жаныбар коён бар, суур, анан түлкүлөр бар эми бул жерде. Кеде кезип калат, Бул жерде ошо коён менен суур көп мына ушул жерлердечи. Кечинде түшүп калышат анча-мынча. Ошондо кечинде эме болуп жүрүшөт. Эс алуучулар чакырабыз, Мусаке. Көрүүчүлөргө кайрылалы. Не дейсиз? Байланыш телефонду айтыңыз. Менин байланыш телефон номерим 771-02-84-84. Ушул номерге байланышсаңыздар, анан Инстаграмда Making Ethno Resort деп чыгат. Ада да ошо номерлерибиз бар. Экран алдында калтырабыз телефон номерлерди жана Инстаграм баракчасындагы. Бул жерден уюлдук байланыш кандай? Билайн тартат. Билайн компаниясы иштейт, Мегаком ар жерден тартат. Кеде иштеп калат. Иштейт. Эң башкысы интернет бар экен, достор. Билайн болсо жана ошол моментте бир история салыш керек, статус коюш керек деген бир нерсе бар да. Билайн тартат. Эгер келсеңиздер, Билайн сим картасын ала келиңиз. Калса дагы интернетте коебуз деп аракет кылтабыз. Калса болот келечектечи. Бул дагы ошончо жаңы тартырган табыз. Эми келген жаштардын баардыгы азыр интернет экен да. Интернет тартабыз. Кейбиркилер келип алып, интернеттин жогу жакшы, биз ушундай эс алганы келгенбиз деп дагы ошону. Эми ар кимдин табити ар кандай. Ушундай замандаштар, бул жерге барыңыздарды чакырабыз. Келип эс алып кетиңиздер. Аптаптуу жай мезгилинде салкын абага чыгып, таза абада эс алып, кымыз ичип, куймак жеп, кыргыздын кыргыз экенибизди дагы бир жолу байкаңыздар десем болот да. Рахмат. Мусаке, рахмат чоң. Биз дагы эс алганы келгенбиз, эс алып атабыз. Сонун ошол видео обзор силерге тартууладык. Чоң рахмат, келиңиздер. Рахмат.